Жума күнү 13 марттын таңында болгон Медет Садыркуловдун тиешеси бар шектүү деп аткан кырсык ушул жерде болуп өткөн. Кырсыкта жарылуу катуу болгондуктан же өрт катуу болгондуктанбы темирлер эрип, алюминийлер ушундай болуп эрип кеткен. Ички иштер министрлиги ал бери бул чуулгандуу кырсыктын тек жайын айтуудан алысыраак. Ушул жерди сүрөттөп кетсек, мисалы бул жылуу булактар кеткен көчөнүн четинде атайын тегизделген машина токтой турган жерде болгон окуя. Анан көпчүлүк бул жерде дагы жоромолдор айтылып атат. Массалык кызмат каражаттарында токтоп турган машинени өрттөп беришкен деген дагы версия жок эмес. Привет. Приехал? Давай.